Бул өзү 850 орунга ылайыкташкан мектеп болуш керек. 2,5 миң адам окуйбу азыр. 2600 840. 2600. Каладагы Нышанов атындагы мектеп гимназиясына кошумча 450 орундук корпус курулат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Ала-Тоо депутаттык тобунун Ош шаарына болгон иш сапарынын жүрүшүндө белгилүү болду. Аталган билим берүү мекемесинде 3000ге жакын окуучу билим алып, бир класста 30-40ка чейин бала окуйт. Став фондунан 10 мектеп уксаңар керек өткөндө. 10 мектеп башталды да азыр. 1-сентябрга. Республиканский бюджет өзүбүз менен биригип 7 мектеп. Ошондо 17 мектеп. Уже азыркы жүрүп аткан 17 мектеп одновременно. Ошо Азамат 18 кылып коюн деп Азамат Алмазбекович. Эме аракет кылып атат. 18-нчи болот да сиздики. Шаардагы Озгур суу тазалоо бекетине караган 3000ге жакын абонент бар. Жалпы 600 км суу түтүгү тартылган болсо, анын ичинен 100 кмге жакыны гана жаңыланган. Ошентсе да шаарды суу менен камсыздап келет. Мындагы түтүктөрдү толук жаңылоого ишкананын каражаты жетишсиз. Эми маселе Жогорку Кеңеште көтөрүлмөй болду. Жогорку Кеңеште сөзсүз маселелерди кандай депутаттар көтөрүп ошол маселени чечкенге аракет кылабыз. Эми биз мындай айтканда жумуштардын баары аткаруу бийлиги жасап келатат. Мындай айтканда биздин мамлекетибиз өнүгүү жолунда көптөгөн социалдык курулуштар болуп атат. Эми ошонун азыркы биз ушу таанышкан бала бакча мектептер боюнча да биз сөзсүз түрдө кайрылабыз. Шаар башчысы калаада жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча депутаттарга маалымат берди. Анда курулуш, жол тармагы, социалдык объектилер жана инвестиция тартуу боюнча маалыматтар айтылды. Бул болсо өзүбүздүн бюджеттен курабыз буюрса. Бул жана обул больницага кире беришчиде Оштого кире беришти. Дайыма пробка билесиң. Аны жер үстүнөн өтмөк боюнча долбоорун жасашты. Бул болсо азыр жанагы жолдор баары бириккенден кийин Касымбеков, Осмонов, Алымбек Талка көчөлөрүн бириктирген жол түйүнү. Ал жактан достук чек ара өткөн бекети бар. Ошол жерден мындай быйыл баштайбыз. Эл өкүлдөрү жасала турган жумуштарды каржылоо маселелерин комитеттик жыйындарда колдоого даяр экендиктерин билдиришти. Делегация шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иш-чараларына да катышып, шаарга көчөт отургузушту. Фракциянын чечимине, депутаттык топтун чечимине сунуш берип атабыз. Азырдан жеринен мектепке барабыз. Элдин көйгөйлөрүн жеринен угуп, кайра ошол ар бир депутат өзүнүн сунушун берип, кайра биздин ошо топтун негизги чечими чыгат да. Ал чечимди аткарышын биз контролго алып, палатадан пленардык заседаниялардан көтөрөбүз да. Депутаттар ар бир комитеттердин мүчөлөрү ар бири өзүнүн тийиштүү комитетиндеги маселелерди көтөрөт. Мисалы үчүн биз бюджет комитетиндебиз. Өзүбүздө колдон келишинче бүгүнкү айтылган көйгөйлөрдү ал жерде угузуп, кийинки жылкы бюджетке киргизүүгө аракет кылып сунуш беребиз. Жогорку Кеңештин депутаттары жергиликтүү тургундар менен да жолугуш өткөрүштү. Анда социалдык экономикалык маселелер көтөрүлгөн. Эртең ушул эле иш-чаралар Араван районунда уланып, бир катар имараттардын абалы менен таанышышат. Жана өнүктүрүү банктан, Азия өнүктүрүү банктан бөлүнүп аткан Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. 30% кредит алып атасың, бул эми азыркы